Кант шаардык маданият үйүндө Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Самат Исманов жана Кант шаарынын мэрі Улан Майлыбашевдин төрагалыгы менен шаардык коллегиясы болуп өттү. Анда эмесе биз коллегиябызды ачык деп жарыялоого уруксат этебиз. Жыйынга шаардык кызматкерлеринин жетекчилери, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү жана кызматкерлер катышты. Жыйындын жүрүшүндө мэрдин орун басары Азамат Убалханов 2024-жылдын Кант шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча жүргүзүлгөн иштерди отчету менен тааныштырды. Ошондой эле мэр Улан Майлыбашев 2025-жылга карата пландар тууралуу маалымат берди. Административдик аймактык реформага ылайык Кант шаарына Люксембург жана Киршолк айылдары кошулду. Ошентип Кант шаарынын аянты 6000 чарчы метрди түздү, ал эми калктын саны 31217 адамга жетти. Мындан тышкары экономикалык көрсөткүчтөр дагы жакшырды. Чүй өнүктүрүү фондунан 5,5 миллион сом, Ысык Ата өнүктүрүү фондунан 4 миллион сом мөлчөрүндө кошумча инвестициялар тартылып, инфра түзүмгө, өнүктүрүүгө жана шаардык көрктөндүрүлүшүнө 9,1 миллион сом жумшалды. Ошондой эле чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө инвестициялардын көлөмү 11 миллион 800 миң АКШ долларын түзсө, өнөр жай тармагында 17,5 миллион сомго продукциялар өндүрүлдү. Кант шаарынын мэрі Улан Майлыбашев 2025-жылы шаардын көрктөндүрүлүшү боюнча иштер планданып жатканын белгиледи. Бул иштердин ичинде шаардын ички жолдорун асфальттоо, Люксембург жана Киршолк айылдарынын суу түтүкчөсүн жана канализация системасы боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу, тазалоочу курулмалардын кубаттуулугун көбөйтүү боюнча долбоорлорду даярдоо иштерин айтты. Ошондой эле Люксембург айылынын Кант шаарына чейин велосипед жолун куруу, 2 жаңы бала бакча ачылышы жана башка бир топ иштер чемделгенин белгиледи.